Кутмандуу кечиңиздер менен кадарман кыргыз журтчулугу назарыңыздарда түшүнүктүн кезектеги чыгарылышы адаттагы өз ишин баштайт. Түшүнүктүн бүгүнкү чыгарылышында биз дүйнө коомчулугунда актуалдуулугун жоготпой келаткан, тактап айтканда ушул эмдөө туурасында эки тараптуу пикирлер айтылып келет. Бул нерсе Кыргызстанда дагы эки тараптуу түшүнүктү жаратып келет. Чындыгында бул нерсе керекпи, керек эмеспи? Бүгүнкү талкуудун жүрүшүндө бул нерсени сиздерге сунуштайбыз. Андыктан бизден алыстабай биз менен бирге болуңуздар. Дастархон көркін açқан, жеген сайын тамшантқан, нуқыра таза, даамдуу, адал колбаса, алато. Өзгөчө жіті аңқыған, ең сапаттуу, кошулмалары жоқ колбаса, алато. Байланыш телефону 0553 11 0009, 0551 33 64 48. Түшүнүктүн бүгүнкү чыгарылышында өздөрүнүн түшүнүктөрүн түшүндүрүү үчүн келген конокторду алгач тааныштырып кетели. Жолдош Калилов 1974-жылы Кыргыз медициналык институтун аяктаган, жогорку даражадагы врач-иммунолог. 1974-жылдан 1996 жылга чейин Баткен борбордук ооруканасында врач-иммунолог болуп эмгектенген. Ушул жылдан тарта республикалык иммунопрофилактикалык борборунда мүдүрдүн орун басары болуп иштейт. Ал эми 2011 жылдан баштап азыркы убакка дейин жогорудагы аталган иммунопрофилактикалык борборунун мүдүрү. Жугуштуу ооруларга каршы эмдөөдө сөзсүз түрдө жаш балдар жана чоң адамдар алууга зарыл. Ага баш тарткандарга бөгөт коюш керек. Шайлообек Уркунбаев 1962 жылы Талас облусундагы Бакаята айылында төрөлгөн. 1980 жылы мектепти аяктагандан кийин Украинадагы Харьков шаарындагы фармацевтикалык институтка окуп, аны 1986 жылы аяктаган. 2000-2003 жылдары Бишкектеги Жусуп Баласагын атындагы Кыргыз улуттук университетин бүтүрүп, экинчи жогорку билимин алган. Экономист кесибинин даэси. 1986-94 жылдары ишин алгачкы провизордун баштап Талас облустук дары-дармек башкармалыгын жетектеген. 1995-2001 жылдары ОСО компания Көктөм жеке ишканасынын жетекчиси. 2001-2005 жылдары Кыргыз Республикасынын фармация департаментинин башкы мүдүрү болуп иштеген. 2006-2008 жылдары Кыргыз Республикасынын президентинин администрациясында мамлекеттик инспектор болуп иштеди. 2008-2009 жылдары Кыргыз Республикасынын мамлекеттик дин агенттигинде статус катчысы, Кыргыз Республикасынын мамлекеттик кеңешчисинин 3-класстагы чини бар, медицина илиминин кандидаты, азыркы убакта дин илимин талап кылуучулардан. Бисмиллахиррахманиррахим. Мен эл журтка айтат элем, мен өзүм балдарыма, неберелериме прививка алдырбайм. Мен пикирим ошондой. Куранда айткандай, бир капырлардан же фасихтен бери дегисе келе турган болсо аны текшермейинче силер аны колдонбогула деген. Ансыгандай биз текшерип аныктап, анан кийин гана колдонууга биз Аллахтын буйругу бар. Бүгүнкү биздин студияга алгач кош келипсиздер. Алгач эле сурооду сизден баштайын агай. Өзүбүз Кыргызстан эгемендикти алгандан бери эле өзүбүз эми өнүгүп келатабыз. Бул нерседе ушул прививка туурасында коомчулукта эки тараптуу түшүнүктөр бар. Бирок Францияда, Россияда көптөгөн дүйнөнүн 14 мамлекети бул нерсеге мамлекеттик деңгээлде тыюу салгандыгы ачык белгилүү. Эми биз бул нерсени эмне үчүн кабыл албай атабыз? Биз эмне үчүн бул прививканы токтотпой атабыз? Ушуга токтолсоңуз алгач. Жугуштуу оорулардын алдын алуу боюнча бизде Кыргыз Республикасында 2001 жылы жогорку кеңеш кабыл алынган мыйзам бар. Ошол жугуштуу оорулардын алдын алуу боюнча саламат сактоо министрлигиде эмдөө календары бар. Ошол эмдөө календардын негизинде жаш балдар жана чоң адамдар ушул жугуштуу ооруларга каршы эмдөөдөн өтүшөт. Бул шал оорусуна каршы, кургак учугусуна каршы, кызамык, кызылча, кептөр, сенек, көк жөтөл оорусуна каршы, андан башка жана мээнин сезгенисине каршы эмдөөдөн өтөт. Ошол саламат сактоо министрлиги бекиткен эмдөө календары бар. Жана сиз айтып аткан 14 мамлекет баш тартып атат деген бул туура эмес. Индонезиянын өзүндө эле, например, кептөргө каршы, көк жөтөлгө, сенекке каршы вакциналар даярдап чыгарышат. Алардын өзүнүн эмдөө календары бар. Ошол эле жетишкен өлкөлөр Францияда деле өзүнүн эмдөө графиги бар. Алар ошол эмдөө графигинин негизинде баягы медицинада эпидемиологиялык кырдаалды эске алып туруп, өздөрү саламат сактоо министрлиги бекиткен ар бир өлкөдө ушул эмдөө календары бар. Бул нерсени ушул интернет булактарында такталып чыккан. Франциянын ушундай, Индонезияда ушул нерселерге каршы иштер. Бул чындыгында 3 курамында, 3 составында ушул 3 уулуу зат бар экендигин дагы дүйнөлүк саламаттык сактоо тармагы изилдеп чыкканда, ушул нерсеге
таансак болобу мисалы? Эми бүткүлдүүлөр саламат сактоо ошол жанагы вакциндерди даярдаган, ошол эле өнүккөн Индонезия, Франция, Италия, Германия, ошол өлкөлөр даярдаганлардын баардыгы саламат сактоонун уруксаты бар, баракчасы ошол бүткүл дүйнө саламат сактоо уюмунан сертификациядан өткөндөн кийин гана алар эл аралык тендерге катышып, андан кийин келишет. Бул интернет аркылуу мен билбейт экенмин, бирок Индонезиянын өзүндө, Франциянын өзүндө деле ушул эмдөө графиги бар. Ошол жаш балдарды, чоң адамдарды жугуштуу ооруга жана вакциндер менен көз каранды оорулар бар. Жана мен жогоруда айтып кеткен ошолор ошол вакциндерди өздөрү колдонот. Мисалы Франциянын өзүндө деле Лион шаарында чыгарган жанагы көкжөтөр, кептөр, сенек оорусуна каршы. Азыр агай ушул жерден эмдөөдөгү биздин ушул прививканын ишинде кандай составы, кандай эмнелерден турат ушул? Эми анын негизги составы, курамы болсо бул вакциндерден ошол адамдын, жаш баланын, чоң адамдын ден соолугуна зыян келтирбей турган гана 0,5 мл деп коет, ошону гана шприцке набирать деп жасат. Анын курамында ошол микроб, жанагы жугуштуулукка каршы чакырган оорудун микробтору алсыздандырылган жана жансыз болгон ошол микробдун денечелеринен жасалган вакциндер бар. Анын ичинде эч кандай бир уузат же болбосо адам баласынын ден соолугуна зыян келе турган эч кандай ал жерде курамында жок. Себеби дегенде мен жогоруда айтып кеттим го. Муну бүткүл дүйнөлүк саламат сактоо уюму муну көзөмөлүндө болот такай. Ошо көзөмөлүндө жүргүзүлөт. Анын ичинде эч кандай. Эгерде анын ичинде бирдеке болсо, акыркы бизде Кыргызстанда акыркы 3 жылдан бери ушундай баягы көп адамдардын арасында ушул жанагы эмдөөгө каршы бул деген арам, бул жаман, бул жаш балдарды өсүрбөй коет, акылынан алат деген немелер угулуп жатат да. Бирок биз медицина кызматкерлери биз жанагы таянып аткан мыйзамдын негизинде жана эмдөө графигинин негизинде биз жумушту аткарышыбыз керек да. Эми сизге суроо агай, ушул нерсеге эмне үчүн сиздер каршы чыгып атасыздар? Бисмиллахир-рахманир-рахим. Ассаламу алейкум рахматуллахи ва баракату. Каршы чыкканыбыздын себебин балким биздин телекөрүүчүлөр, мусулман бир туугандар ушу көрүүдүн аягына түшүнүп калар. Мен бу менин коллегама бир 4-5 суроо берейин, ошого жооп берсин. Бизде безопасность деген түшүнүк бар. Мынакей жакында эле президентибиз безопасность деп өзүбүздүн коркунуч туудурган нерселерди карап, бул маселе ар дайым биринчи орунда турат. Бул дары-дармектин дагы безопасность. Мен кечиресиздер, кесте орусча айтып кете турган болсо туура түшүнгүлө, бул медицинский терминдердин баарын мен окугандан бери орусча сүйлөп көнүп калганбыз. Бул балким такшалып калды, адам бери кыргызча сүйлөп. Мен орусча суроо берип орусча сүйлөнүп кетсе кечирим сурайм. Бул кишиден бизде Кыргызстанда ошо безопасность, ушул иммунобиологиялык дары-дармектерди текшеренген лабораторияңыз барбы? Биринчи суроо. Экинчиси, Кыргызстанда өзүңүз илимий түрдө, бул силердин тапшырмаңарда да бар, илимий түрдө өзүңөрдүн иммунобиологияга чыгарган стандартыңар барбы? Үчүнчү суроо. Силер бул келгенден кийин мейли такталды дейли. Ошондон кийин ошол иммунобиологический ошо вакциналарды эме кыласыңарбы? Токсичность деп кой. Токсичность анын уулуу заттыгына проверка кыласыңарбы? Үчүнчү суроо. Жана ошо кылаарда адамдарга бала чоң анын ошого сезимдүүлүгү, восприимчивость деп коет. Ушул нерселерди кыласыңар, ушул суроого жооп берсинчи. Бизден жанагы эмдөө графигинин негизинде жасалган вакциналар жана эмдөөлөр бул жаш балдарга дагы, чоң адамдарга дагы коркунучсуз болуш керек. Бул боюнча коркунуч безопасный практика иммунизация деп коет. Медицинада бул боюнча саламат сактоо министрлиги бар. Министрлигинде буйрук бар. Ошол коркунуч болуш керек. Анын ден соолугуна эч кандай зыян келтирбеш керек. Бирок илимий жактан бул уже тастыкталган да, ошол эч кандай баланын денине жасалган эмдөөдөн кийин эч кандай оорубайт. Ал эч ооруду ооруп калышы мүмкүн эмес да. Бул болгону гана ошо жаш баланын же чоң адамдын организминде ушу иммунитетти пайда кылат. Экинчиден жанагы келген вакциндердин баардыгы биз
бүткүл дүйнөлүк саламат сактоо уюмунда ошол бар, ошол жанагы вакциналар менен камсыз кылуу жер бар. Ошол жерге эл аралык тендерге катышкан. Ондай сүйлөчү, убакыты биз тар да. Сиз тендерге Кыргызстандын ичинде. Кыргызстандын ичинде бул деген бул жерде бизде жанагы саламат сактоо министрлигинин алдында департамент бар, дары-дармек менен камсыз кылуу. Ошол дары-дармек менен камсыз кылууда азыркы мезгилде бул лаборатория жок, өзүңүз билесиз. Ошентип эле жок, лаборатория бар. Бирок толугу менен ошолор жанагы шайкештик сертификатты алуу боюнча келген вакциналар бардыгы департамент ошол жанагы дары-дармек камсыз кылуу боюнча ал жерден текшерүүдөн өтөт. Текшерүүдөн өткөндөн кийин гана биз жерлерге жеткирип берип уруксат берилет. Андан башка жанагындай стандарт бизде азыркы мезгилде бүткүл дүйнөлүк саламат сактоо уюмунун кеңеши боюнча бизде азыр стандарт операционный процедура деп коет. Ошол стандартта биз толугу менен иштеп чыкканбыз. Азыр стандарт операционный ошол иммунизация боюнча. Дары затка иммунизациянын стандарт эмес, дары-дармектин стандарты. Дары-дармек эмес, вакциндер боюнча. Вакциндер боюнча бар. Стандарт керек барбы биздин Кыргызстанда? Бар Кыргызстанда. Субханалла, укмуш экен. Жана токсичность деп айттык. Салардын алдында токсичность деген текшерүү болот. Ошону текшересиңер. Эми токсичность Мисалы мен эмне суроо берип атам? Антибиотикти текшерерде, антибиотик саларда даже проба кылат, нерге текшерип туруп кийин салса болобу деген жыйынтык чыгат. Бу дагы андан бешбетер бул микроб да чужеродный деп коет. Ошого кандай? Бул деген жаш балага, чоң адамга жасалар мезгилде медициналык кароодон толугу менен өтүш керек. Аны толугу менен текшерип бүткөндөн кийин керек боло турган болсо, ошо жаш анализдеп азыр мен айтайын сизге азыр. Медосмотрда айтып, анализдеп бүткөндө токсичности ошол чыгарган фирманын документтери менен токсичность боюнча жанагы PH деп коет, медицина ошолордун баары текшерилип келген. Муну департамент жанагы дары-дармек менен камсыз кылуу текшерүүдөн өтөт. Андан кийин гана уруксат берет. Жанагы восприимчивость суроо. Буну, текшербейт. Фирма алып келет деди да, мындай түшүнүп атсыңар да жоопторду. Эми кой туруңуз, эми суроо. Ошол восприимчивость дегенге эми жооп бериңизчи. Текшересиңер жок, текшерип баланы айтып атпайм, медициналык кароодон өтөт да. Эми ал мисалы жасаган вакциналардын анын восприимчивостуна эч кандай ден соолугуна зыян келбейт да. Мына бизде Кыргызстанда 1956-жылдан бери жасалып атат. Эч кандай бул ошол вакцинаден кийин жасагандан кийин же бала же чоң адам өлүмгө душар болгон жок да. Азыр ушул жерден биз сюжетке кыскача токтолуп, андан соң көрсөтүүнү уланталы. Бул жарык дүйнөгө адам баласы аруу, таза болуп келери шексиз. Азыркы учурда наристе төрөлөр замат дарыгерлерибиз эмдөө процессин жүргүзүп келишет. Саламаттыкты сактоо министрлигинин маалыматына таянсак, эмдөө атайын графиктин негизинде жүргүзүлөт. Ага ылайык, бул жарыкка жаңыдан төрөлгөн ымыркай 24 сааттан кийин сарык оорусунун Б түрүнө, кургак учукка жана шал оорусуна каршы эмделет. Мындан тышкары ымыркайлардын 2, 3, 5 айлыгында жана 1, 2, 6 жаштарында кызамык, сенек жана мээнин сезгениши сыяктуу ооруларга каршы массалык эмдөө жүргүзүлөт. Бирок эмдөө жөнүндө коомчулукта түрдүү пикирлер айтылып келет. Бирөөлөрү эмдөөдөн кийин жугуштуу оору менен оору жеңил өтөт дешсе, кээ бирлери адамдын келечегине зыяндуу экендигин ачыктап келишет. Эмдөөнү дени сак балдарга гана жасап келишет. Ага байланыштуу ар бир ымыркайдын саламаттыгын көзөмөлдөйбүз дейт Майрамкүл Серкинбаева. Төрөгөндөн кийин бизге маалымат беришин сурайбыз. Андан кийин биз биринчи жолу бала төрөт үйүнөн чыккандан кийин биринчи 3 күнүнүн ичинде үйүнө барып көзөмөлгө салабыз. Ошондой эле баланы бир айга чейин үйдөн көрүп турабыз. Бирок мындай жигердүү иштерге карабай эмдөөдөн балам жабыркады деген энелер да жок эмес. Наталья айымдын айтымында эмдетүүдөн баласы жабыр тарткан. Я вызвала скорую, но мен тез жардам чакырсам, эмдөөдөн кийинки дене табынын көтөрүлүшүнө биз барбайбыз деп келишкен жок. Педиатрга кайрылсам, дене табынын көтөрүлүшү коркунучтуу эмес деди. 3-чү күнү дене табы 38ге чыкканда, ичеги оорусуна чалдыгыптыр деп инфекциялык бейтапканага чакырышты. Андан кийин 3-чү клиникага жаттык. Учурда үйдө кымбат баалуу дары-дармектер менен дарыланып жатабыз. Дилмүрөгү Адеп Аклак жана Маданият борборунун жетекчиси Өзбек Ажи Чотонов да эмдөөгө каршы чыккандардын бири.
Мен балдарды аракет кылып эмдетпей жатам, бирок алар түрдүү жолдор менен бала бакчага, мектепке албайбыз, кол коюп бер деп эмдегенге мажбурлай берет экен. Биз каршыбыз деп эмдетпей жатам. Исламда дарылануу, ооруну алдын алуу, ден соолукка кам көрүү парыз деп эсептелет. Бирок вакцина туура болушу керек. Азыркы вакциналар абдан зыяндуу. Эмделген балдар кийин акыл жактан калып жатат. Орусия чыгарган дисктерде вакцинанын курамында уу металлдар бар экендиги айтылат. Ал организмде туз болуп калып калат экен. Жогорку кеңеште жугуштуу ооруларды алдын алуу үчүн эмдөө жүргүзүү боюнча мыйзамды 2001-жылы кабыл алышкан. Аталган мыйзамда эмдөөдөн баш тартуу укугу да каралган. Андыктан эмдөөгө ишенбестигин билдирген ата-энелер баласын каалабаса эмдетпей коюуга да укугу бар. Региондун ар тараптарынан бүгүн ушундай бир жапа тартып, баласы дудук болуп, же баса албай, ушундай көзү көрбөй, ушундай ар кандай нерселерге дуушар болгон ата-энелерди дагы кездештирдик да. Эми бул кандай кылса болот? Бул нерсени биз качан баш тартабыз? Мисалы, орустар дагы, Россиядагы бул нерсени тескери экендигин билип, коомчулукка ачык түрдө жарыялап бул нерсени кескин түрдө бир тыюу салуу нерселерин да көргөзүп жүрүштү да. Эмне кылыш керек эмес? Эми Россия ар бир өлкө өзү чечет аны. Россия, Кыргызстан өзү чечет. То, что биз азыр силер көрсөтүп атканда, булар баягы энеси кош бойлуу мезгилинде ошо жугуштуулар менен ооруп калып, ошо балдарга төрөтүп кош бойлуу мезгилинде ошо жугулуп калып, ошо жана кулак укпай калып, көз укпай калып, ошонун негизинде эме болуп атат. Мына жана силер көрсөтүп атканда биз изилдеп көрдүк. Бул деген ошо энеси жана кош бойлуу мезгилде жана жугуштуу оорулар менен, грипп менен ооруп, ошонун негизинде бала төрөлгөндө ушундай тубаса ооруларга чалдыккан да. Ал эми бул вакциндерден бизде мына эгемендүүлүктү алгандан бери 20 жылдын ичинде бирөө өлүп же болбосо ушундай бир кулак укпай, көз карпай калган эч кандай бир да катталган эмес. Катталган эмес. Бирок элдин арасында ушундай түшүнүктөр болуп атат, бул арам, начар, бул жасаса болбойт деп. Бир жагы, экинчи жагы жанагындай диний агымдарда жүргөн адамдар мына молдокке катышып атат. Бул деген мамлекет жүргүзүп аткан саясатка диний уюмда жүргөндөр эч кандай аралашканга, кийлешкенге мен ойлойм акысы жок. Себеби дегенде диний уюмдар мамлекеттен бөлүнгөн. Бул мамлекеттин жүргүзүп аткан саясаты, жогорку кеңеште кабыл алынган жана жогоруда айтылган мыйзам бар. Биз ошол мыйзамдын негизинде иштеп, жаш балдарды сөзсүз түрдө ушу жугуштуу оорулардан сактап калышыбыз керек. Капиталисттик мамлекеттер бүгүнкү күндө эмне кылып атышат? Бизге акысыз түрдө ушундай бир дарыларды, эң кымбат дарыларды бизге акысыз берип атышат. А бирок өздөрүнүн карап көрө турган болсок, ал мамлекеттерде атасына карызга акча бербей турган коом ушундай адамдар да. А эмне үчүн бизге ушул нерсени бекер беришип, ушундай бир түртүп, дарыланткыла, тигинткиле деген нерселерди кылып атышат. Мунун артында бир жанагындай дүйнөлүк саламаттыкты сактоо уюму дагы белгилеп чыгышты. Мунун ичинде чындыгында вирус бар. Жанды вирустар бар, бул адамдарга сөзсүз түрдө бир таасирин тийгизет деген нерсени айтат да. Эми эмне деген Россиядан чыккан вакциндерди Кыргызстанда биз колдонбойбуз. Алардын бүткүл дүйнө саламат сактоонун уруксат баракчасы жок. Биринчиден, экинчиден бизге алынып келген вакциндердин бардыгы жанагы жаш балдарга, чоң адамдарга булар акысыз келбейт. Бул жылына 35 миллион 600 миң акча өкмөт тарабынан бөлүнүп берилет. Биз ошолорду акчага, каражатка, өкмөттүн каражатына сатып алынат. Бизге эч кандай бизде бекер берген вакциндер жок. Бирок ошол эмдөө жерлерде биз акысыз жүргүзөбүз. Бирок элге акысыз берип атасыздар бул нерсени. Бирок ал сатып алынып келет өкмөттүн каражатына. Сиздер агай бул нерсени ушунчалык жаман экенин билип атасыздар. Ушул нерсе туура эмес экенин, мунун ичинде кандай бир уулуу заттар бар экендигин да билип келесиздер. Бирок эмне үчүн ушул нерсени билип, бир күрөшүү жолдоруна чейин бир кандай иштер жүргүзсүңүздөр? Күрөшүү жолдорунда билип атабыз же билгибиз келбейт деген эки бөлөк нерсе да. Мен жолдош Сапаровичка таң калып атам, иммунолог болуп туруп, башка дүйнө жүзүндөгү бардык иммунологдор, эпидемиолог жана башкалар менен күрөшүп атат. Анткени иммунологдор эң жакшы түшүнөт ушу иммунный система дегенди. Бул адамдын баасы жетпеген бир сонун нерсе. Бул антитела деген нерсе чыгат организмде. Антитела деген күрөшкөндө, вирус боло, балекет боло, бардыгы менен күрөшкөндө буга жете турган дүйнө жүзүндө жете турган бир да зат, бир да препарат табыла элек. Бул миллион десек, может быть, ашача 1000 эсе жогору турат бардык препараттардан да, дары-дармектен да. Бул киши макул болуп атат. Бул иммунный система, антитела. Бул организмдин Аллах берген өзүнүн күрөшүүсү, ушундай күрөшүү
берген, Аллах Тааланын берген күчү. Бул күчкө эч ким теңеле албайт, теңелеге турган эчтеке таба элек. Буну менен беспорно эч ким менен спорт албайт. Мындан тышкары бул киши айтып атат. Мусулман болгондон кийин киришпе дейт. Эмнеге киришпейбиз? Мен Куран менен жашасам, бул суворотка кандан жазалса, кандан экенин эле айтып кетели. Кан, бул керек болсо мертвечинадан кийин, бисмилла деп союлбагандан кийин, анын мурда бисмилла деп союлбаганын алдында турган харам нерсе болуп аткандан кийин, кандан биздин денебизге кирип аткан харам нерсеге кантип биз күрөшпөйбүз? Бисмилла. Бул киши менен азыр Куран жөнүндө сүйлөшсөк, албетте маалымат жок, бул түшүнбөйт. Экинчиси, мындай дейли, киришпесин дейли, мейли, биз бөлүнгөнбүз. Субханалла. Мусулмандар 80%, 36 миллион сомду сиз коротот деп атасыз вакцинага. Анын менин үлүшүм бар, 36 миллион сомдо менин үлүшүм бар, киришкенге акым бар. Алып келип алып туруп, эмне кылып атасыңар, мен билгим келет. Эми мындай, давайте биз эми масштабный случай бирөө митип бир антип карабайлы, масштабный. Биз тургандан кийин специалисттер тургандан кийин мындай карайлы. Эми карап тургула. Бул кишиден макулдугун алып коеюн биринчи. Булардын графиги. Төрөлөр менен биринчи суткада 24 саатта. БЦЖ, полиомиелит, гепатит 3 нерсени куюшат, 0,5 дейли мейли. Ар бириси 0,5 болсо эсептей бергиле. 2 ай болгондон кийин пентавакцина деген бир балекетти таптыр. Анын ичинде коклюш да бар, көк жөтөл, дифтерия бар, столбняк бар, гепатит бар, менингит бар. Мындан тышкары 6-чысын еще шал оорусуна берет. Туурабы? Туура. Андан кийин 45 күн кошулат, 3,5 айдан кийин жана пентавакцина дагы, шал оорусуна дагы, жанан кийин ушуну дагы кайталайт 5-айдан кийин 1 жашка чыкканда көргө, свинкага, паротитке. Андан аркысын айтпай эле коеюн. 1 жашка чейинки мынакей канча 20дан ашык вирусту киргизди. Чындыгында вирус да бул. Бул вирус, микроб, чужеродный деп коет. Бул даже антибиотик эмес. Жандуу вирус. Жандуу вирус. Жансыз. Жандуу да, жансыз да бар да. Алсыздан да. Канал, алсыз, жансыз деп айтпаңыз. Алсыз деп айтсаңыз туура болот. Жансыз да бар, убитый, живой деп коет. Анда жансыз боло турган болсо анда киргизипти керек эмне анда? Антиген да. Субханалла, эми карап туруңуз, антигенди сүйлөшөбүз азыр дальше. Эми бул нерсени бияка уруп атат мага. Менин балам, мен үчүн кызыкпашым керек. Мага абдан кызык. Анткени бул жок дегенде эмне үчүн суроо бердим? Антибиотик деген нерсени текшерип сайып аткандан кийин булар жана толтуруп медсестраларга тапшырып койду, алар уруп атат. Ар бир жерде иммунологдор иштеш керек бунун үстүндө. Бул чоң нерсе. Оружие дегенди билесиңерби? Ушудан чыгат вакцина. Бул атомный бомбадан да жаман. Ошон үчүн бунун биоопасности да ошол. Россия ана мындай, Россия бизге караганда лабораториясы миллион эсе чоң лабораториясы бар. Биз эчтеке кыла албайбыз. Биз ВОЗ кошултуп эле олошолор берип атат, бизге документ берип атат. Эми алардын документин да карайбыз. Эми иммундук системаны биз айтып кеттик. Буну бир эле летальный исходу бар экенин булар признавать этет. Бизде формуляр деген бар. Формулярды билесиңер. Ашрал Зурдинович Башболу өзү тапкан китепте бүт побочные действия деген бар. Анын ичинде судороги болот, баш оорусуйт, анын эси оот, энцефалопатия деп коет, анын мээсин башкача болуп иштеп калат, температура көтөрүлөт, толон токой, тескери терсин эмеси биздин китебимизде эле белгиленген. Демек бирдекеси бар экен да, бирдеке действиясы бар экен. Эми жаңы эле жатынан түшкөн балага ошону куюп атканда мени кызыктырбайбы? Кызыктырат. Эми иммунолог болгондон кийин бул иммунолог катары сүйлөшүм керек. Ар бир айларда иммунологдор жок. Булар тапшырды врачтарга. Врачтар ар кандай врачтар. Мейли даже педиатрлар болсун. Медсестра урат, ана наблюдение кылып атабыз дейт, 3 күндө кандай наблюдение? Эмне кылышып атат? Бирдеке салышып, анализ, лаборатория бирдеке кылышып атабы? Жок. Эчтеке кылбайт. Буну иммунологдор, мисалы, бул практиканы билиш керек. Америкада иммунологдор салат. Мисалы, бул ошол эле жана гепатит Б-га энеге эгер ооруп бүтсө, ошого салынат. Именно ошого. Энеси ооруса, энеси эмес, энеси ооруган үчүн баласына салат. Именно салгандан кийин иммуноглобулинди кошуп салат. Иммуноглобулин эмне экенин бул киши жакшы билет. Бул баланы сактап калуучу жакшы нерсе. Буга терең токтой эле коелу. 20дан ашык нерсени биздин каныбыздын кичинекей балабыздын жаңы эле уктай элек спячка деп коет анын организми. Буларга педиатрлар билет. Керек болсо 3 айдан кийин
тамчылатып оосуна по капелькам сок беришет, сок. Же болбосо башка бир продукт. Жумурткадан противопоказано бербейт, анткени эмчектен алыш керек питанияларды. Даже по каплям сокту ичиргиле деп аткандан кийин 0,5 грамм деген канча капля бул организмдин канына кирип атат. Ушунда карабайсыздарбы? Бул бир. Эми ооз эле дейбиз, Оозду айтып кетели. Бул киши жакшы билет. Мен департамент иштеп атканда, Минздравдын даже мурдагы член коллега болуп атканда, бизге ооздан келип туруп, планирование семьи дегенди киргизип алып туруп, бизге бир аял проектисин бизге коргоп атат. Ал аял 39 жашта, Швейцариядан. Биз суроо бердик. Сиз күйөөгө тийгенсизби? Жок, төрөгөмөк түгүл, күйөөгө тийген эмес аял. Анан айтып атат, үйрөтүп атат. Биздин аялдар төрөбөш керек, анткени биздин социальный положение жаман, бизде кастрация, жанагындай трубкаларды баш керек, противозачат ушуларды ичиш керек, анан 3 жылдан период кылыш керек. А эгер социальный положениеси жаман болсо, төрөбөш керек, узартыш керек. Демек биздин экономикасына күйүп атат да. Ким күйүп атат? Төрөмөк түгүл, күйөөгө тиелик 39 жаштагы аял. Бул бир. Анан биз сурадык, Швейцарияда экономика кандай? Мындай көтөрүлүп атат, Эми көтөрүлгөндө укмуш, социальный положение ар бир аял укмуш экен, багат экен, мактанып атат. А рождаемостьты көргүскүлө десек, рождаемость мындай. Жок, деградация, төрөбөйт аялдар. Казалось бы, экономикасы жакшы болсо, төрөбөйбү? Мына, балчылдатып кайра төрөбөйт экен демек. Демек, бул жерде эмес, бул жерде башка нерсе таится. Бул жерде эмне үчүн Максим талашты? Фармацияны Нейманды эмне үчүн талашты деп ойлойсуңар? Анткени бул жерде чоң куш бар. Куш бар эмнеге дегенде, ал келип алып туруп ушул жанагы көрдүң миллион сомдорду айтылып атат. Миллион сомдорду өз аркылуу көргүзгүсү келген. Нейманды жөн эле ыйлап эле чыркыратып тартып алган. Бул бир дейли. Неймандын буга эч кандай тиешеси жок. Неймандын эч кандай тиешеси жок. Бул воз деп атасың. Воз бизге эмнен жыргаган деп келет бизге. Воз ап келбейт. Бизге планирование семьи деп туруп урук тукумду айзайтканга ап келип аткандан кийин бул ошого тиешеси бар. Воздун программасы бул. Эми карап туруңуз. Бул уруп атат, кайра уруп атат. Мындай дейли да. Салыштырмалуу мен мындай түшүндүрөм мынакей угуп алсын. Породистый ат же породистый ит дейли, иттерге вакцина салат. Породистый ит. Бул терьер, мемлекет породистыйлерге вакцина салат. Бирок иттерге да бизгичилеп 20-ны салбайт, алар өлүп калат. Иттерге постоянно вакцина салып турат. Породистый да аны кармаш керек. Эгер ага салбай койсо, ал өлүп калат. А дворняшка иттер чуркой эле жүрөт го, мусордо тамакты жеп. Алар эмне үчүн өлүп калбайт? Эмне үчүн бул эмне үчүн айтып атам? Демек, тетиги жакта бир нерсе бар. Тетиги вакцина берип отуруп, анын иммунитетин өлтүргөн. Бу дагы эмне үчүн дегенде, азыр аны далилдеп беребиз иншалла. Бул жерде айтылган жүйөлөрдүн кандайдыр бир деңгээлдеги жоопту айтасыз. Бул жерде мисалы сиздер элге ачык айтпай, мисалы балким элге караңгылык, элге бул нерсени ачыкка чыгарбай, балким ушул бир жеңичинен башкача бир нерселер болуп аткан жокпу? Жок, бул жерде эч кандай андай шайлоо түшүнүп аткандай эчтеке жок. Мен андайды мен билгеним деле жок, көргөнүм деле жок. Сиз айткандай 20 ооруга каршы эмес, 10 эле каршыга эмдөө жүргүзүлөт. Санабайлы. Санаңыз кургак учук. Биринчи күнү 3-өбү? Жок, ташо мен айтам. Биринчи күнү 3-ө. Кургак учукка барбы? Шал оорусуна бар. Жок, мен перечислять этпей, биринчисинде 3-ө мен атап бердим. Андан кийин 2 айдан кийин 6-ообу? Жок, сиз жана 3,5 айдан кийин дагы 6-ообу? 20 инфекцияга каршы эмес, 10 инфекцияга каршы жүргүзүлөт. Мен количествосын айтып атам. Ар бир ошонтой сиз 0,5 десеңиз, 0,5тин количество. Анан бул жака атап деген сөз эми сиз өзүңүз медицинадасыз, ал жерде куюлат. Мисалы, сиз айтып атасыз, ошолорду мен сизге суроо берейинчи. Сиз кепилдик бере аласызбы ошол мисалы эмделбей калган бала ооруп калбайт, ошо шал оорусу менен деп. Шал оорусунда мына сиз провизорсуз бүгүнкү күндө дары-дармек жок шал оорусун дарылаганга. Же барбы? Эми карачы. Жок да. Эгерде ошол эки эле тамчыны оозго тамызып аткан бала шал оорусу менен ооруп калса, бул келечекте майып биринчи группадагы майып болуп атпайбы? Мына 2013-жылы Тажикстанда шал оорусу жүрүп кетип, канча адам кайтыш болуп кетти? 2011-жылы. Сиз абдан наивный экенсиз да, шал оорусун буну чыкканда ошол жерден чыкпайсыз да. Мындай да, мына шал оорусун Тажикстандан чыгыптыр, анан Кыргызстандан чыгыптыр, даже Тетияктан тиги чума чыгыптыр. Бунун баарысы жанагынтип өздөрүнүн самолеттун жаргырдагандай эле. Ошентип туруп өздөрүнүн эмеси коркунуч. Туура түшүнүңүз сиз да. Тажикстандан чыккандан кийин кандай чыктыгын изилдешиңиз керек. Бул жерде коңшу өлкө болуп атат. Эми карап туруңуз. Бул жерден мындай кеп бар.
Жана аны мен салыштырууну айтып бердим. Эми хорошо, сиз айтып атасыз, ошолор жардам берет деп. Гарантия берип атасыз. Сиз этиятта койсуз. Уюм менен ушуну салгандан кийин эч ким оорубай калды да. Мисалы Кыргызстанда шал оорусуна сизге ошого эле бүткүл дүйнө жүзү бул качандан баштады? Мына 40-50 жылдардан. Ага чейинки шал оорусунун баардык график менен ылдый болуп эле келген, аны прививкасыз эле. Бул далил бар. Эмдөө жок, шал оорусу көбөйгөн. Мына 90-жылдан бери Кыргызстанда шал оорусу катталган жок. Мына кептерде оорусу жок 10 жылдан бери. Сенек оорусу жок. Сенек оорусуну билесиз да кандай болот ооруп бала, эгер чоң адам ооруп кала турган болсо. Шал оорусу мисалы бүгүнкү күндө кызамык кызылча, кызамык менен ооруп калса бала мисалы эмделбей, ал уже өпкөнү сезген иши өлүмгө алып келиши мүмкүн да. Эгер сиз мына эгерде сиз кепилдик бере турган болсоңуз, анда сиз мен айтпайм, сизде ага катышып сиз билишиңиз керек. Биз медицина кызматкерлерибизге толук маалымат беришибиз керек. Биз акылыбыз мыйзам боюнча. А мен айтып атам, диний уюмдар буга келишкенге акысы жок. Себеби мамлекет жүрүп атпайт. Сиз жакка токтоп туруңуз. Сиз жарандык катары сиз билишиңиз мүмкүн. Сизге биз айтышка биз акылыбыз. Сизге биз ушу кайсы жугуштууларга каршы эмдөөдөн өтүш керек, биз маалымат беришибиз керек. Беришиңер милдеттүү түрдө. Мен мындай айтам. Кепилдикке толуп атат, азыр перечислять этсем, мен балдарым алган эмес, толкон кепилдиктерди айтып беребиз, алар ооруган эмес. Андай толуп атат. Эми кое тургула, башка жагына өтөлү. Биз башка жагынан глобально карайлычы, туугандар. Мисалы, Япония бекеринен 2 жашка чейин прививканы токтоткон эмес. Мен жанагы жакка кайрылгым келип атат. Кичинекей ымыркай балага мына жерге уруп аткан ошол жөнүндө сүйлөшкүм келип атат. Бул кепилдикти Аллах субхана таала өзү берип койгон. Мен силерди биринчи алсыз кылып жараттым. Анан кийин күч кубат бердим, анан картайттым, кайра алсыз кылдым дейт. Биринчи алсыз. Бул иммунитетти билесиңер силер. Спячка деп коет. Эч кандай кос колбогон, эчткен нерселерге бары тур кичинекей ымыркай балага берсеңер, ал бары тур бир жерди кучактап туруп ошол туберкулезный палочканы кучактап жатып алат дагы башка оорулар ошончон канча силер мындай кепилдикти берсеңер болмок да, бүгүнкү балдарыбыз сонун ден соолугу сонун десеңиз болмок да, канча түркүн оору менен. Мурда кичинекей педиатр болсоңуз билесиз. Ап келгенде таразага тартканда эле билчиңер эле. Азыр балдарды ап келгенде таразага тарткан биякта калсын, түркүн оору менен дарылап атсыңар. Канекей? Азыркы мезгилде балдар жакшы бар. Бунун себеби бар буда. Бунун себеби бар. Ушул себептүү азыр далилдер бар, мен айтып берем. Буну эмнеден производствосун айтып берейин. Бул как фармацевт айтып берип атам мен силерге. Эми жанагындай субстанция деп коет, бул киши жакшы среда, кантип өстүрүш керек микроб. Ага буга албетте буга кан, отходто, нарк, уйдукколо, маймылдыкка тийиштирбөйлү дегеле турган жаман нажасаттар турат. Малдыкы. Бул бир. Экинчиси, аны кантип өстүрөт? Нормальный этке, же нормальный канга бул жанагы патогенный система деп коет, патогенный микроб өспөйт. Аны келип туруп тимеле дыңлап жабыш керек, ага келип туруп ириңдетиш керек, ошентип барып тургандан кийин тигилер өнүгөт. Анткени кислород тийсе аны өлтүрүп салат, аны дымыктырып, микроб кылып сасытып, көп токсиндерди чыгарып, ошон үчүн стабилизаторлорду кошот, ошо формальдегидди кошкон ошол. Анткени яттар пайда болуп калат. Бул кандан болгон үчүн эле, мынакей кепилдик ошол. Кандан болгон үчүн эле сизге кепилдикти айтып атам. Кан бизге харам болгондон кийин мына Аллахтын кепилдиги ошол. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям айткан, силерге харамдан шифа болбойт деген мусулман боло турган болсоң, капыр болсоңар албетте иманыңар текшерилет деген. Биз ошого таянабыз. Мен далилдеп бердим, кандан, тет жактан келип буну неметкен. Эми карап тургула. Буну испытание дегесин бар, буну чоң процесс, айтып өтсө көп. Буну биринчи малга, анан кийин чоң жануарларга, анан кийин бир топ элге клинический испытание кылыш керек. Аны каяка кылып атат, кимге кылып атат? Буну түп түскеле эле биздин балдарга кылып атат. Эмнеге дегенде биздин балдар тети килейген кишилерге окшош эмес да. Бул бир. Испытание кылганда дагы мындай нерсе бар. Реакция болот. Жана ошол реакция болгондон, бул препарат бар экен, микроб действует. Же болбосо бир ошо кылган немеге наблюдение кылат дагы, наблюдение кылгандан кийин ошол вирус, ошол эле туберкулез, ошол вакцина киргенден кийин ошол жер оорубаш керек дейт. Буга мен показательный Индияда БЦЖга кылгандан кийин наоборот ошол БЦЖны кылган эмере наоборот туберкулез менен өтө катуу ооруп кеткен статистика бар. Аны ВОЗ жаап билишпей койду аны. Эмне дегенде бул жерде чоң бизнес бар. Азыр сизге суроо дагы, мисалы мен составын айтып берейин. Мен ушул жерден азыр ушул жерден сизден бир адис катарында бир жооп алалычы. Чындыгында бул вирус кайсы мамлекеттен, кайсы заводдон,
кантип жасалып чыккандыгы туурасында маалыматыңыз барбы? Алардын жанагындай берген технологиясына мен катышпайм ал жерге. Мисалы да, ал жерде өздөрүнүн технологиясы бар, ошол вакцина даярдоо боюнча. Жана бул киши айтып атат. Жок, ошол жерде мисалы тагыраак көрсөтсөңүз кайсы мамлекеттен бизге келет? Жаман нерсени кошуш керек да биз. Эртең жаман нерсени кошуп, ошол вакцинаны ушундай даярдат дегенге мен кошулбойм. Ал вакциналардын өздөрүнүн технологиясы бар. Ошону даярдоо боюнча. Бул бир күндө эле же 2 күндө 10 күндө даярдап койбойт муну. 2 жыл, 3 жылда даярдалып турган вакциналар болуп эсептелет да. Анын өзүнүн технологиясы бар. Анын чыккандан кийин баягындай өзүнүн химиялык составы бар, курамынын ичинде бардыгын эсептелген, илимий жактан тастыкталгандан кийин келет да. Эгерде ошол мисалы кандайдыр бир зыян боло турган болсо, мисалы Сауд Арабия, Кувейт, мына ислам өлкөлөрүндө, ошол жерде деле ошол жанагы биз жасап аткан вакциналарды ошол эле балдарына жасатып атат ошол вакцинаны. Мисалы Сауд Арабиясында, мына ажыга эгер арам боло турган болсо, ажыга жөнөгөндөр өздөрү менингитке каршы, гриппке каршы коргонуп эмдөөдөн өтөт, а жаш балдарына бул арам. Россия бул нерседе атайын дисктерди чыгарып коомчулукка бир ачык түрдө жарыялады да, бул нерсе зыян, бул нерседен баш тарткыла депчи. Ал жакта төрөлүп аткан балдардын бүгүнкү күндө ушундай ар кандай таасири болгон үчүн ал жакта илим техниканын өнүккөндүгү бизге караганда канча жогору да. Эми бул нерседе орустардын илимсиздиги деп билсек болобу же биздин илимсиздик? Россия жөнүндө мен сөз козгобойм деп жана айтпадым. Россиядан алынган вакциналарды биз колдонбойбуз биринчиден. Ар бир өлкө өзү чечет. Эми Россиянын өзүндө деле ошондой жанагы эмдөөгө каршы бар адамдардын арасында жүрүп атат. Дискелерди таркатып атат. Биздин айрыкча ошол Россияда, Казакстанда иштеп аткан мигранттар ошол жерден дискетти алып келип, мисалы жалал толосун ата-энесине берип атат. Ошол зыян экен деп. Мына азыркы мезгилде бүгүнкү күндө мисалы өзүңүздөр интернетте алып караңыздарчы, азыр Россиянын 5-6 субъектинде азыр кызамык жүрүп атат. Мына Астрахан, Курский областтарда эмдөөдөн өткөн эмес, азыркы мезгилде кызамык. Биз ушул жанагы биздин жарандар иштеп аткан балдары мына жакынкы жай мезгили келип калды, азыр Кыргызстанга келишет олар. Балдарын алып келип ата-энесине, чоң атасына, чоң энесине алып келип жеткиришеттер. Ошолор эмделген эмес ал жерде. Эртең келип кызамык бизде да башталышы мүмкүн. Азыр сиз мындай карайлы, азыр туруп эле орустар мындай, анан арабтардын жартысынан көбү өлкө араб. Россияны айткан жокмун мен, диний өлкөлөрдө. Жана арабтардын өзүнөн да колдонушпайт. Бул единичный случайлар. Неге дейсиз? Мына мен сизге баракты көрсөтөм, мына баракты мен да көргүзөм, отуруңуз. Эми сиз айттыңыз, иммунизацияны сиз вакциналар дени сак балдарга жасайбыз деди. Төрөлгөн эле баланын дени сак экенин кантип билет? Буга проба кылыш керек, анын токсичностун текшериш керек, анын чувствительностун текшериш керек. Аны жасашпайт да. Анда чоң лаборатория керек, биз жасай албайбыз аны. Бул бир, кой туруңуз эми. Жана сиз айттың, денеси сак балдарга жасайбыз. А если логически ойлоп көрсө, денеси сак балдарга кереги эмне анан? Өздөрүнүн иммунитети болуп турса, жакшынакай денеси сак бала кереги эмне ага деген вопрос туулат. Бул дагы. Үчүнчүсү, бул сиз айтып кетип атасыз, бардык нерсенин жакшысы бар, тигинде мындай бар, жаман жагын да кошо айтып кеттиңиз да. Эми жакшы жагынан мен өзүм как фармацевт катары мен керек болсо өзүм дары ичпейм. Анткени бүгүн менингитке керек болсо самый последний 6-го поколения антибиотиктер даже таасир кылбай калды, өзү билет прекрасно. Менингитти дарый албай калдык. А туруп алды эмне үчүн? Анткени иммунитеттерибиз өлгөн баарыбыздыкы. Бул мен составын айтып берейин. Сиз айтып кеттиңиз, эч кандай зыян келбеген состав. Давайте мен как фармацевт сизге суроо берейин. Состав, сертификат бар дедиң, стандарт бар дедиң. Стандарт болсо бул белгилүү, эч жашыруу жок. Мен бир 3 состав деле айтып кетейин. Бул жанагында айтып атпай, бузулуп кетпеш үчүн албетте кандай нерселерди кошот. Ал канда тез эле бузулуп кетет. Ошон үчүн бул мертиолат деген нерсени кошот. Бул консервант болуп эсептелет, бузбаш үчүн билесиңер. Бул ртуть, натуральный ртуть. Бул дезинфекция колдонуп турган. Ртуть жок анын составында, ртуть жок. Гидроксид алюминий, ртуть жок. Эгер ртуть болсо, сиз ошол литератураны мага көрсөтүп бериң. Хорошо, көргөзүп берем. Хорошо. В любом случае консервант, хорошо. Тиомерсалда барбы? Тиомерсал бар. Мынакей, тиомерсалда бар. Эми ал ртуть эмес да. Ал бар да, эми карап туруңуз эми. Эми буда мынтип айтып атат. Бизде дейт, ошонун 0,01 количествосы эме дейт. Эми ошол яттын, ртуттардын 0,1 микрограммы. Бул мисалы бир киргенде 112 микрограмм кирет экен. А бул эмеде допустимый предельный доза деп коет, бул бар стандарт. Бунун 0,1 микрограммы бул таасир берет экен, зыянды кылат экен. Бул да андан тышкары гидроокись деп коет, алюминий бар. Бул дагы өзүнчө бунун побочный явлениясы баарында жазылган, бул жашыруу эмес. Бул
печенге, почкага, мээге, рак оорусун алып келе турган нерселер бар. Формальдегид дедик. Формальдегид обязательно колушат жана токсиндерди өлтүрүш үчүн. Формальдегид бул бүгүнкү күнү ясын эле айтып атпайбы, керек болсо оюнчуктарга формальдегидти коштурбай балдардан зыян кылат деп. Бул мутацияга алып келе турган нерсе формальдегид. Бул заттар турат да, жашыра албайт да буну. Турат стандартизация, мынада турат. Эми ал стандартизация турган мында еще мыногу мисалы бир микробду кошпой эле, ушул эле составды куйса туура эле ошондой реакция берет экен да. Анан жүрүп атабыз биз, мына иммунитет выработали. Эми сиз айткан жанагы составтарда, мисалы сиз ошо департамент дары-дармектер коомунда иштеп жүргөнсүз да, туурабы? Билесиз да. Ошол эле сиздин убагыңызда биз алып келген вакциналарга уруксат берип жүргөнсүз, туурабы? Туурабы? Мен иштеп атканда жаңы келген. Уруксатты мен бербейм, Минздрав берет. Жок, биздин функциябыз, сиздерден ошол келген эмени вакциналарды, шайкештик сертификаттарды алып жүргөнбүз. Сиз айтып аткан берчик эмеспиз биз. Анткени лабораториябыз жок. Берчик эмес, иммунобиологический. Алганбыз, мен муну сизге көрсөтүп берем. Биринчиден, экинчиден сиз айтып аткан жанагы состав эч кандай организмге зыян келтирбейт. Сиз ошону ошол жанагы берилген вакцинанын күчүнү жоготпой, ошол организмде иммунитетти пайда кылыш үчүн эле. А сиз айтып аткан жанагындай урутут анын составында, курамында жок андай. Буну биз эмес, сиз экөөстөн өткөн ученыйлар далилдеген. Мен бир нерсени булардын бардыгы илимий жактан тасдыкталган да. Аутизм деген оору чыкты. Аутизм. Бул далилген, Америка өздөрү далилдеп алып чыгып журналга бирок тыйып койду да, аутизм деген оору чыкты именно ушул вакцина келип баштагандан баштап. Аутизмди ушунчалык өсүп атат, аутизм деген оору баары билет. Кыргызстанда жакында коом ачылып тур, аутизмдердин коому деген. 201 мамлекет деген уже ашып кеттир бизде. Ал мынакей 70-жылы ошол эле США-да 10 миңге бир больной болчу. 90-жылы 2,5 миңге бир больной. Мына 2000-жылы анан бери көргөн жокмун. 166-га бир больной. Бул больнойлор эмне? Слабоумие, жана андай да, жана азыр агрессия болуп атат. Эки чоң признактар бар да, мындай ачуулуу жана мындай. Мынакей ушул жанагы препараттардын симптомдору бар ушул. Слабоумияга алып келет. Жанагы препараттардын ичинде. Эми биз ойлоп атабыз, ошолор эле ооруп атат болуш керек деп. Биздин балдарыбыз ошондой эле дебил болуп атпайбы? Керек болсо математически 2-ге 2-ни кошушса билбейт экен, болгондогунда явный проявление жок, дебил болуп өсүп аткан балдарыбыз турбайбы? Агрессия болуп, азыр менен ачылып, бир туугандарын кырылышып, ар кез мынакей бизде жаштардын жана антип талкалап ак үйдү күйүшкөн агрессия да ошо признактар болуп атпайбы? Ал аутизм жана сиз айткан дебил деп аткандардын эч кандай бул эмдөөгө тиешеси жок анын. Далилдегендер бар учурда. Сиз экөөсүңүз далилдеп ошону. Эч кандай аны менен байланышы жок. Азыр ушул жерден жарнамалыктын угууга көңүл буруп, андан соң көрсөтүүнү улантабыз, бизден алсаңыздар. Дастархон көркүн ачкан, жыйын сайын тамшанткан, нукура таза, даамдуу, адал колбаса, Алато. Өзгөчө жыты аңкыган, эң сапаттуу, кошулмалары жок колбаса Алато. Байланыш телефону 0553 11 0009, 0551 33 64 48. Урматтуу телекөрүүчүлөр, бүгүн биз ушул эмдөө туурасында эки тараптуу түшүнүктөрдү ортого салдык. Бул туурасында ушунчалык актуалдуу экендиги ушул студиядан көрүнүп турат. Демек, бул нерсе биз үчүн керекпи, керек эмеспи? Көрсөтүүнүн аягында дагы бул нерсе туурасында маалымат аласыздар. Азыр сөзүңүз тагы сиз уланта берсеңиз. Сиз муну туура түшүнсөңүз, сиз дагы эле мындай медицина жагында иштегенсиз да. Аутизм, ошо диабет, детский церебральный паралич, аларды кандай ооруйт, алардын себебин билесиз да сиз, туурабы? Аны бул жерге алып келип туруп, эмдөө менен кошулуп атканыңыз. Ал эми ошол баягы кош бойлуу мезгилде, ошол эне, же болбосо ата эне наследственный, ошол мезгилде кош бойлуу мезгилде кандайдыр бир жугуштуу менен ооруган. Мына ошолордун баардыгы алып келет да ошого. Положение. Неге бир положение? Ооруган, кайсы оору менен ооруган? Эми кош бойлуу ойлогондо грипп менен ооруп калышы мүмкүн. Грипп менен ооруп калышы мүмкүн. Азыркы мезгилде спиттер көбөйүп жатат. Мындай ушундай логикага ой жүгүрүш керек. Хорошо, эгерде сиз ушуну эметсеңиз, анда ушунчалык зыян болсо, ушунчалыгын сиз как провизор катары, мисалы, сиз мыйзамды жокко чыгарып, жугуштуу оорулар менен кепилдик бериңиз, биз анда жасабай эле коелу анда. Сиз жаран боюнча, сиз ачыш хакыңыз бар. А бирок диний уюмдар буга аралашканга эч кандай акысы жок. Диний уюмдар өзүнчө биз жасап аткан ишке кийгилишип, мындай экен, тигиндей деп ачышка, мисалы, диний уюмдардын эч кандай акысы жок. Кыргызстан жараны катары ачышка акыбыз бар.
Мен как медик айтып атам. Ошол эле мыйзамдын негизинде ошол эмдөөдөн баш тартышка акысы бар. Аны эч ким жал. Бирок ошо эмдөөлөрдүн баардыгы ошол эле мыйзам негизинде макулдуулугу менен жасалат. Макулдуулугу менен жасалат. Жакшы айттыңыз. Эми телевидениядан угуп койгула. Бул киши мойнуна алды. Ар ким өзү макулдугу менен прививка алат деп. Бул мыйзамда бар. Биздин передачабыз ошого. Мен ошону жинап келгем. Даже конституция менен коргонгонбуз. Мына телевидениядан баардыгына жеткиргиле. Мына главный иммунолог айтты. Эч ким кызымга алганга акысы жок мусулмандарды. Эч ким барып туруп коркутканга акы жок. Иммунизация кылып прививка алган. Маалымат беришибиз керек. 2001-жылы бул нерсе такталган. 2001-жылы такталган. Анан бир акыркы сурооду сизге берейин агай. Ушул жерде саламаттыкты сактоо министрлигинин саламаттыкты сактоо тармагында эмгектенген биздин дарыгерлер коркутууларга чейин барышып, эгерде бул вакцинаны бул жанагы прививканы албасаң, сен эмдөөнү албасаң, сен таптакыр мектептерге, бала бакчаларга балаң өтпөйт, мектепке өтпөйт, садикке барбайт деген нерселерди айтып коркутуп келишет да. Бул нерсеге ушинтип коркутканга укугу барбы? Коркконго биринчиден укугу жок. Экинчиден мисалы ошол эмделбей кала бала балдар бакчасына же мектепке барганда ал жерде өзүңүз билесиз, азыркы мезгилде 40-50дөн бала бар. Ошол эмделбеген бала эгер ооруп калса 40-50 балага проблема түзбөш керек да. Аны совсем эле ошо балдар бакчасына же мектепке барбайт деп айтпайт. Убактынча ошого кабыл алынбайт бала. Ал мыйзамда жазылган. Бирок мыйзамда 2001-жылы эгерде ар бир жаран кабыл албай турган болсо, өзү каалабаса, акысы бар ал нерсенин. Жок, акысы бар, ал түшүнүк кат жазып. Мыйзамга карама каршы келип калбайбы? Бирок биз мыйзамга эч качан, бирок биз медициналык кызматкерлер түшүндүрүп беришибиз керек. Бала сөзсүз түрдө эмдөөдөн өтүш керек. Зыян экени такталып атпайбы? Зыян экени ар бир адам өзүнүн түшүнүгү боюнча айта берет. Мен бирок адис катары айтат элем. Ар бир бала жугуштуу ооруларга каршы биз жүргүзүп аткан ошолордун алдын алышыбыз керек. Аларды коргошубуз керек, аларды эмдөөдөн өткөрүшүбүз керек. Куранда бардык жерде керек болсо фасих, капыр эмес фасих бирдекен алып келсе аны текшер дейт Куранда Аллах субхана таала. Анан сурасам булар тетиги воска шылтайт. Орусту башы эле бияка эмет койду, еврейлерди айтып атат. Биз ошолорду признавать этебиз дейт. Еврейлер вообще эле воздун баары эле еврей эмес да. В основном булар еврейлер, чын эле айтканда. Моюнга алышыбыз керек. Эми карап туруңуз. Ошол негизинде бизге кызык болуп атат. Эмнени бизге алып келип берип атат? Биз айтып атабыз, главный иммунолог, сиз Кыргызстанда бардык ден соолуктарга, педиатр болгондон кийин балдарга жооп бересиз. Бизге ошону текшерип бериңиз десе, бизде лаборатория жок деп отурат. Бул не деген? Алар лабораториядан өткөрүлгөн да. Баары жок, эчтеке жок. Өзүңүз текшеришиңиз керек. Мен айтып атам. Биз вивариянын кереги жок. Биз вакцина чыгарбайбыз. Зачем вивариянын кереги бар? Токсичности текшериш үчүн эмнеге текшеришиңиз? Жок, ал документально жаныбарга текшерет да. Жаныбарга текшерет, так жаныбардын өзүмдүгү вес кошкону жакшы болсо, анан кийин балага салыш керек. Ошону текшерип, ал испытание, ал апробация жүрөт анда. Бул токсичность ошентип текшерет. Ал уже изилделип, уже текшерилип бүткөн нерсе. Сиз айтып атасыз. Сиз айткан вивария керек, ал уже бул испытание, аны испытать этип аткан болуп калат. Бизде ошол, биз гарантияны берет, Аллах Таалам берип атат. Силер Аллах Таалам берген өзүнүн аянына ошо жиберген эрежени колдонгула дейт. Мен силерге өзгөртпөгүлө дейт, менин макулуктарым, мен жараткан. Өзгөртпөсөңөр Аллах Таалам өзү системаны өзү берип койгон. Өзүбүз бир кашты бир нерсени өзгөртө албайбыз. Ошон үчүн биз жерде ушундай бар. Чума оорусу чыкса сактап калабыз биз мисалы. Чума оорусу чыкса сактап калабыз. Алла Таала. Чумадан сакталуу бар. Чумадан пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям айткан. Чуманы бул айтып кеткен пайгамбар, буну шайтан алып келет деген. Дагы да болсо жана антип мындай пробирка бүт база данных, бүт пробирка складтын бүттүгү еврейлердин колунда. Аны бир жерге апарып туруп эле оспанды тыштап койсо болду. Чырт атагы чыгып калды эле, кайра өзү басып калат. Баягы биздин Баткенге жана эмелер террористтерди алып келген сыяктуу эле ырытып коет да, анан биз жардам беребиз деп келип калат. Бул жөнүндө Куранда айтып койгон, еврейлер биз силерге жакшылык кылабыз деп эле келе беришет дейт. Жана бул жерден чума деген бир башка нерсе. Чуманы менен буну путайтып кетет. Чумада вакцина деген жок. Бар чума, эмне үчүн жок? Эмне уже вакцина чумага чыгарып койдуңарбы? Субханалла. Мен билишимче вакцина жок чума. Чуманы изолировать этип өртөйт, болду, башка жок. Сөз жок. Акырында эмне дейсиң? Коомчулук эмне кылсын? Куран менен таянып, Куран менен жашагандан кийин
Аллахка таянып жашаш бар бизде. Аллах субхана тағала өзү корuyт, өзү бизди жараткан, өзү биз кандай экенибиз, өзүбүздү бизди жаратуучу өзүбүз билебиз деп өзүбүз менен күрөшүп атабыз. Это равносильно мына телевизор мен өзүмдү өзүм билем дегендей да. Аллах субхана тағала бизди жараттı, биз кандай болушубузду Аллах жакшы билет. Ошон үчүн Аллахтын эрежесине коебуз. Харамды колдонбогула деди, колдонбойбуз. Чоң рахмат, сіздерді маекке ыраазычылык билдиребиз. Урматтуу кадырман кыргыз журтчулугу, өзүңүздөр бүгүнкү биздин талкууга күбө болдуңуздар. Албетте, бул нерседе эки тараптуу түшүнүктөр болду. Өзүңүздөр туура чечимин кабыл алат деген үмүттө биз көрсөтүүнү жыйынтыктайбыз. Аманчылыкта көрүшөлү.